мен баягы буга чейин тиякта жатканда көп интернетте отурчу элем да, күнү түнү дебей. Анан карап турчумун, комментарийлерин окуп турчумун. Азыр комментарий окумак түгүл, мындай башыңды тырмаганга убакыт жок да. Ошон үчүн карай албай атам, бирок мага мындай айтып келип атышат, минтип жазып атат, тигинтип жазып атат, сын пикирлер мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Сын пикирлерди дагы көтөрө билишибиз керек. Айрым учурда туура сын пикирлерди айтып атат. Могу акыркы убактарда баягы башаламандык болуп атканда алмашылып калган кадрлар жөнүндө сын пикирлерди айтып атыптыр. Ал туура, аны моюнга алабыз. Анан кийин эптеп эле жанагы мен айткан бут тосуулар боюнча, конституциялык реформаларга каршы чыгуу боюнча, эптеп баягы аны өткөрбөй, өзүлөрү каалаган конституцияны өткөрүп кетүү боюнча айтылып аткан сын пикирлер, баягы бурмалап айтып аткан сын пикирлерди бул туура эмес деп эсептейбиз. Бирок мейли алар деле айта берсин. Бара балким алар деле өзүнүн нугуна түшөт. Анан өткөндө мен ушу 8 акыркы 7 жылдан бери азаттыкты тынбай угат элем. Бир күнүн калтырбайт элем. Күндө базар күнү кечкисин дагы 1 сааттыгын акыркы 3-чү чыгарылышын 1 сааттыктын жарым сааты кыргызча, жарым сааты орусча. Ошого чейин калтырбай угат элем да. Акыркы 1 айдан бери уга элекмин. Анан өткөндө бир убакыт боло калып, ошо 1 сааттыгын уктум. Абдан катуу сындап атат. Менин сөздөрүмдүн баарын эптеп-септеп эле баягы бир жеринен бурмалап алып туруп, башкача баягы ойдо элге жеткирип атат да. Эми бул туура эмес, конечно. Эгерде тияктагы кожоюндары заказ берип аткан болсо дагы, ушу бизде отурган азаттыктын кыргыз эле жигиттери, кыргыз кыздарыбыз эле кичине мындай ойлонуп, аларга деле айтып түшүндүрсө болмок. Жок, минтип бурмалап бере албайбыз деп, же болбосо менден келип экинчи тараптын да пикирин алып туруп, анан кийин эки тараптуу кылып берсе жакшы болмок да. Мурда ошентип эки тараптуу кылып берчү эле. Азыр акыркы ушул 1 айдан бери тынбай эле менин ар бир сөзүмдү бурмалап